урматтуу Мухаммедкалы Дүйшекевич, урматтуу кесиптештер, эркелеп кеткен өкмөт эртелеп кетет экен да. Аны тарых көргөздү. Эми келелек өкмөттүн берелек чайына ийгилик каалабайын. Балдардын өкмөтү батыр кетти, чапанын сүйлөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир. Анан бир эки сөз айтайын. Эми сиздин негизги максатыңыз бул өлкөнүн экономика тармагы. Сиз биринчи вице-премьерimiz строитель экен, экинчиси милиционер экен, үчүнчүсү географ, төртүнчүсү тарыхчы, экономиканы кантип эбин табасыз? Токтот убактында. Шуулдатпай. Бул жерде эми бизде Алмаз Манапаевич өзү азыр мына келатат. Ал аким экен да. Экономист өзү. Бул эми Ош шаары бизде экинчи борборубуз деп экономикасы салыштырмалуу башка субъектилерге караганда абдан чоң. Жергиликтүү бийлик катары дагы, мамлекеттик бийлик катары дагы, өзүн өзү башкаруу бийлиги катары дагы жакшы системаларды билет да, финансылык, экономикалык системаларды. Ошон үчүн мен өзүм эми финанс системасына көп жүрдүм, экөөлөп бирге тартабыз. Анан эми экономика министрлигине эми Панкратов Олег Михайлович келди. Өкмөттүн деңгээлинде дагы министрликти да көрдү, жеке ишкерликти да көрдү, эксперт болуп да иштеди. Үчөөбүз эми аракет кылып тартабыз. Мен ойлойм жакшы эле болот. Аныңыз 1,5 жыл иштеп ушерде наушник кийип отуруп бир сөз айткан эмес. Эчтекеден айтпайт. Мен ага ишене бербейм. Мына 22 өкмөттүн курамы келди да, аймактык тең салмактык деш керек болчу да. Эмне үчүн бир дагы таластык жок? Же таласта революция деле керекпи? Эки Казаков бар эле, Болсунбек Казаков менен Түгөлбек Казаков. Бирөө түрмөдө отурат, бирөө үйдө отурат. Кенекеевди кетирдиңер. Бүтүндөй бир аймактан бир өкүл жок го. Бул жерде карагыла. Бизде эми баягы министрлик деп 22 бирөө жок. Министрликти айтып атабыз да, бирок эми кээ бир агенттик, фонд, комиссиялар бар мамлекеттик. Аякта да жок. Алардын дагы мааниси мамлекетте экономикада орду абдан чоң агенттиктер бар, структура, ошолорду карайлык. Менин өкмөттүн азыркы курагы дагы, курамы дагы купулматылган жок. Түшүмүн билбеймин, түзүмүнө түз эмесмин да. Энергетика министрлигине эмне үчүн алып келбей атасыңар? Энергетикада мына азыр камала берип түрмө толоюн деп калды. Тестте авария болду. Илгери энергетика министрлигине 23 миллион сом кетчи. Азыр энергия холдинг түстүңөр 75 миллион сом, 43 киши отурат. Сиздин оюңуз канча ушул боюнча? Энергетика министрин кайта калууна келтирүү боюнча. Эпте биздики энергетика министри бар, Кыргызстанда жок. Кандай? Мынакей азыр Улан Дулатовичти мурунку иштеген боюнча азыр курамга кошуп алып келип атканыбыз. Биз аны азыр анализдеп чыгалык ичин. Эмне үчүн тиги жер кен байлыктар боюнча кошулган, кандай иш жүрдү, кандай бизге пайдасы тийди, энергетика боюнча кандай иш жүрдү, канча адис иштейт, ошолордун күчү жетеби бизде ошо энергетикалык саясатты жүргүзгөндө. Мына ушунун баарын талдап туруп, анан кийин сиздерге мен сунуш берейин деп атам. Себеби дегенде азыр бул кишини чогуу эле келип биздин составда иштейин деп атканым, азыр мен бул кишини сезе элекмин да, кандай министрликте кандай орду бар, министрликте эмне иш кылып атат. Мына ошондон кийин жыйынтык чыгаралы деп атабыз. Жаңы өкмөттүн курамында эски кадрлар жүрөт да, кылмышка шектүү адам баратат. Буга кандай карайсыз? 3 кылмыш иши козголгон киши Шаршембиевди кайта баратасыңар. Эми бул боюнча мындай ушак айың сөздөр бар. Азыр өзү айтып берсин эмне болгон. Мен ага ишенбейм, себеби дегенде биз мурунку мен иштеген өкмөттө турганда эң чоң жумушту аткарган ушул киши. Коммуникация тармагында мына өзүңүз комиссия менен да барып телеком тармагын текшердиңиздер. Ошол жерде эң көп коррупциялык механизмдер дагы эле бар. Мына ошол киши ошол баарын айтам, ачык айтам деп атып, анан башка каршылаштар менен арыз жаздырышып, ошондой бир иштер болгон да. Азыр эми өзү айтып берсин эмне болгон. Жогорку кеңештин токтому бар, премьер-министрге тапшырылган рассмотреть ответственность деген. Артыңыздагы саламаттык сактоо министрине убагында кылмышка шектүү болуп, УКМК иш козгогон кишини сиз 6 ай мүмкүнчүлүк берейин анан кетирем деп. Бул сиздин айлаңызды кетирет да. Фармация деген бүгүн фармацевтке мафия болуп калганда. Врач эмескен, дарыгер эмескен, ага эмне ишеним артып атасыз? Раскелий Чинович, бир жерде мындай да, бизде бир түшүнүк бар. Саламаттык сактоо тармагын доктор же болсо врач башкарыш керек дегенчи. Мен ага кошулбайм да, себеби дегенде врачтын өзүнүн билими, иштеген кызматы чоң системаны менеджер катары башкарууга чанда киши гана ошого барат да.
А биз ошол системаны түшүнгөн, ошондон бир түшүнүгү бар, жакшы билими бар кишилерди алып келсек, мен ойлойм ошондон көбүрөөк бизге пайда болот деп. Мына азыр карап туруңуздар. Көп бизнесмендер бар, жакшы менчик больницаларды ачып атат го. Анын кесибин сурасаңыз, кээ бири технолог, кээ бири